Kız görse elem de gözü janıp kalat debeydi. Çet kalıp çıkıp durup sekirin tıpaştap koçum gibi. Kankejen nemnesini suyup kaldın sen? Ünün bü, talantın bü? Vırrak bulduk. Ben balman ne olsa da hiç öğretmeledim. Dostu жазып koyat boy. Atay sart. Hiç kim bilbey kalçı. Korkuttu. Ağay sizin bir günde ele 6-7-10 жасап келсін. Sen orada onu жазып koşmağa niçin istiyor? Anım ne aytkan жоқ еді. Üstüne tokmuyoruz. Bırak ünlü tokmuyoruz. Katlar geliyor yapçı. Ben de ona gidemez başım. Onların toşuğun erkek köp kıtır almayız. Sen ben az 70'temin değil mi Selim? Bırak ben 18 yaşka jönü var kulağım. Liboy çetime gelgen karikalarını sırap kızım oynayalım bir instrumentte. Bir yıl udar menen, müzikan udar menen. Yüreğini jarı böltüp koyalım. Çineleği. Amiydi. Alan okuyor bu müzikal janağında haram, bundaki oşanda başlaştılar. Bir yolu turmuş müzikandan keyin, уже привычка болуп калды. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө мейманым бар. Кыргыз Республикасынын эл артиси Атайбек Бөдөшев биздин мейманыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Аябай кубандым сизди көрүп атканыма. Чайдан келип алып, отуруп, коурашалы, Каныкей эже менен дагы сүйлөшүп, аябай кызыктуу маек кылдык. Şeker sal vereyim be. Meli bulur. Şeker içesin. Sıra öyle sal. Şunda yaşına kadar kızıl salıp bir otkanda kan düşmeye alayım. Ben kolumdan ne olsa da hiç öğretmelerim. Biraz istiyorum. Kanık ecemen süleşkönde sizde kızganganını ayıp bermedi mi? Kız görselem de gözü janıp kalat debeydi. Oşan için erkek bizde. Gözün janbağın erkek al erkek emez tabi. Siz kızgandınız bagay. Ben bildirbey kızgan çoğunu. Tımızı ne? Hem gelişi balдар көп. Anan çet kalıp çıkıp durup sekirin tıpaştap koçum gibi. Ekinci gelmedi. Hiç kim bilbey kalçı. Bileceğimiz. Kanık ejeni birinci gördünüz de anan. Görgöndө эле ушул киши меники деген нерсе болдубу көкүрөңүздө? Жок. Көз жеткен кандай жатканда враг болчук бирибизге. Чын элеби? Башындабы? Аны эмне айткан жок эже деп кеткенде. Коркутtu. Анан Эми кимде бар, ар кимде бар ар кыял деп коет го. Мунун да өзүнүн каприз кыялдары бар, менин андан бешбедер кыялым бар. Анан туруп эле анан экөөбүз мисалы көбүнчө мына запись радио запись кыларда эле бул тетактап калчу. Мен мындай тигиндей дегенде эле мен аны сылдасаңырдабай эле кой деп анан экөөбүз канча бир айлап сүйлөшпөй калчубуз. Чоң окуп жүрүп анда мындай али жакын болобуз сүйлөшөбүз деген неме жок. Үстүн калып келе баягы неме дей. Анан эжең өзү эле тийишип тийип алган ошо. Каныкей İyi degende ben ошо буларды старшиймин, society председателимин, армиядан келгенмин. Калсы мен чоң катта кишимин. Булар болсо бантик тагынат. 9 бүтүп келгендер. Бая мектептеги 9 класс окуучуларды элестете бер. Анан партадан партага секирип ойношот да. Балдарды. Балдарды. Анан барды бир неме да. Мен эң артына барып отурам. Бакем мартым ал жерден. Сылап коюп бүтүп коюп. Мага тийишет. Андоска жазып коет бой. Атай сарт деп. Onu tanıyım da. Eraliyeва деп. Тур бардым. Не колдоо деп. Өчүр. Мен үч жазган жокмун. Өчүр деп атам. Мен жазган жокмун да, сабыр жазганда. Деп мындан башка эч ким тийише албайт. Деп аттып алды да анан. Ошентип алам. Анан 50 жыл жыргап жашатпайбы? Деп аттып. Анан экөөбүз деле байкабай калдык а. Кандай эле батыр жакын болуп кеткенбиз. Узула караса эле көз тачсак эле экөөбүз семья болуп калыпбыз. Той жашайын жашап атабыз. Сонун анан бул 50 жылда өйдө болдой болот, анын баарын кантип жеңиш керек экен? Эми бул көбүнчө туура түшүнүш керек да бири-бирин. Болбосо нарушениялер көп эле болду да. Особенно мен жактан. Анан ошонун баарын кыңктабай, немедебей баарын көтөрүп кеттик. Болбосо ар бир үтүр точкага тийишип, ошону кек кырмап, мен кыйынмын, менден сен кыйынсың, болбосо сенин баягы ошентпедим беле. Тигүү дегенде боло берсе, жашоо болмок эмес. Көбүнчө турмуштун 99% ошондо менен ажырашышат. Жанагындайданчы. Жокчулук дайым болот.
Жокчуктан эле эмес кеп. Жанагындай эле кадимкide турмуштун эле агымы. Агымында жөнөкөй акпайсың. Ой, талайларды көргөсүң. Эч жакта гладкий болбойт. Эч жакта гладкий болот. Өзүң бир туугандар менен да гладкий болот. Ата-энең менен да гладкий болбойт. Сөз бир конфликттик бир неме болот. Учурларчы. Анан ошонун бардыгын эле багалап берсең, тиеши эле окуй, түркөлө мен эле болушум керек. Менин айтканым эле туура, силерге туура эмес дей берсең, анда турмуш болбойт. Эки аял эркектин ортосунда ал акчандан да күчтүү. Бул туугандар менен эле катышпай калып атпайсыңбы жанагындай конфликттер. Туура. Ошондой өзүң семьяңда андан 5 метр болот. Ушул эле балдарыңан эле жыргап атасың. Жок, канча конфликт үйдө. Сен айтканыңдай болбойт алар. Алардын өзүнүн ыязы бар. Сөз анан доказать этесиң. Анан жанагындай немелер болот. Эми турмуш өзү ушундай экен. Анан ошол бардыгынан неме чыгарбаш керек да. Турмуш ошондой өзүнүн агы менен кете берет. Ошо менен агып келе атабыз. Аял жакшы, эр жакшы, анан вазир жакшы, хан жакшы дешет го. Аял эркекти эркек кылган аял бекен же эркектин дагы аялга болгон салымы. Экөөнө тең эле, бирок аялдан көбүрөөк зависит этет. Сен түштүң бар аялдар. Үйдө кармап калган, үйдө малган, алардын тошугун эркек көп көтөрө албайбыз да. Көтөрө албайбыз, чын көтөрө. Аял ошону аял жакшы, эр жакшы деген ошол туура эле. Туура айтылгандай. Бүт кыйынчылыктын баары аялдарга түшөт. Агай, сиз романтик болдуңузбу? Романтик болдуңузбу? Гүл берип. Ушул жагында жокмун. Жокпу? Анча деле эмес го. Ырарнап. Ырарнап. Экөөбүз аңында жетишкен жокпуз да, экөөбүз бир окуйбуз. Күнүгө кажылдашабыз. Жанагындай айттык го. Чарттап тийишет. Мен да башка сөздөр айтам. Анан каяктагы гүл берет. Гүл берсең смешне болмокту ошону. Анан бир жолу гүл берем деп, гүл элеме эле жанагы оюнчук, жанагы краска кылган гүл бар го. Ошону дене сувенир, пластмасса ошону оюмда столдун үстүнө коюп койсо көрүнүп турат да. Тигинине бир күндөн өлөт да жокта. Деген ой менен берип койгом. Азырга чейин шылым болуп жүрбөйм. Ошондо мага бир гүл бербей, пластик гүл берген. Пластмас бересиң деди де. Бирок ошол үйдө турду көпкө чейин. Үйлөнгөндөн үйдө турду ошол. Туура кылыппын. Сон анан баягы обончулар обонду жаратып атканда анан сүйүп туруш керек деп айтат да. А бул деген бул жөн эле немеби? Жоопкерчиликти. Жок, мындай. Ал туура эле. Туура элеби? Туура эле, анан сөз ошо кирип кетпеш керек да. Агай, сиздин бир күндө эле 6-7 обон жасап экенсиз, анан 6-7. Мындай да. Отогон сен мына сен өзүң татынга кыз экенсиң. Ушу сага орноп обон жазып койшумага ничего не стоит. Анан эле сөздөр ошо барып, жогошуп калмай эмес да. Просто сенин образыңа карап, немеге киресиң, ошол образга киресиң мисалы. Сен мен азыр 70-темин да мисалы. Бирок мен 18 жашка жөнү барып калам. 18-19 жашка эле кетип калам. Баягында кыялымдачы. Анан ошондо сага башкача бир музыкалар чыга баштайт, үндөр угула баштайт. Ал ошо образга кире аласың, кеп ошондо кирсең, анан романтика башталат. Бага жомок бар го. Жомоктун адам ойлоп табат да. Ал самом деле андай жок. Андай окуя жок, болгон эмес. А сен өзүң придумать этесиң бир нерсени. Ошол акылдар ошонун баардыгын жазып, өзү кыялкеш да просто. Анан кайра өзү мисалы анатомикамда ушундай тексттер көп. Анан аягында өзү жазып коет. Мен кыял менен жазып койдум депчи. Актанып калган аягында. Ошо сыяктуу да. Сон баягы бир күндө ошо мактанбайын, бирок 6-7 10 чыгып калат деген немеңизди көрүп калдым да, интервьюңуздун бир четин. Чыгып калат. Ал кантип үстөккө бостук бири-бирине окшош чыгып калбайбы агай? Окшош чыкпайт эч жокто. Вот мен сен ойноп атсам, постоянно келет. Ал үчүн атайын келип отуруп жазам десең чыкпайт. Отуруп бир нерсе, жана бизде импровизация деген бар да. Мына акындар төгөт ба, төкмөлөр. Ошондой эле эмес. Мисалы бизде төкмөлүктү көп билишпейт, түшүнбөйт, билбейт алар. Бизди керек болсо акындардан күчтүүбүз. Жана төкмөлөрдөнчү. Алар сөз менен айтат да, ошо жана алар көрүнүп калат. А биз музыка менен айтабыз. Музыка менен жөнү жеп салабыз десем, ошо музыка менен айтыша турган болсокчу. Бизде төкмөбүз. Бирок үндөн төкмөбүз, үндө. Добуштун музыка. Добуштун.
Ана ошондо андай үндер тынбай эле келип турат да. Бир отуруп бир нерсени төгүп, жана фантазия этип баштайсың, кыялың кетет, мисалы тоого кетет, природа кетет, болбосо аткан лирикага кетет, бир бөлөр кетет. Анан эле үндер пайда боло баштайт. Анан жасасың, кетти. Бир узук пайда болот. Ошону ортого түшүрүп коесуң. Бизде татаал, канча размерде анын бардыгын эме ошо тиги жанагы акындарга жакшы болуп атпайбы? Отурдуң сөз жаздың кетти, отуруп калды. Биздики аны математика эсептеп жүрүш керек. Мынча размер, мынчага созулуш керек, мынча неме депчи. Анан алы 16-чы нотадан, 32-чы нотадан, 8-дик нотада отурасың анап алы. Ошону көп жаркоолорун жазышпайт да. Өзү жана оон жазгандан бардыгы эле ошондой. Бардыгы эле угат. Бирок ошону отуруп жазып коюш. Жаркоолонот да. Анан эгер ошону жазып койбосоң, ровно бир жарым саат көп болсо, болбосо 20 мүнөттөн таппайсың баары. Ошону үнү таппайсың. Ошо акындарды эле жазуучулар ошо сөздү кайра таппайт. Эмне болду эле, кандай ойлондум эле деп. Ошо колдон келсе жазып койгон жакшы. Анан мен азыр эжеңден айрымам, эжең жалкоолонуп атат. Жалкоолонуп. Болбосо муну фантазия менден да күчтүү. Анан кийин нотага түшүргөндөн качат да. Мен отуруп нотага түшүрө коем. Анан азыр дагы бир чоң плюс бар, бул сотка. Соткага акырын көчөдө барат эле акырын ышкырып жазып койсоң болот. Мындай уну алчы. Ошо самгалан ошо 4 сап теманы сактап калыш керек. Анан калганы ал дело техника деп коет. Кайгына көз коесуң, кайгына мурун, кайгына кулак чыгарасың, ал сенин ишиң дальше. Самгалан сөңгөгөн баягы немесин сактап калыш керек да. Ал оригинал жок. Анан дагы бир эме көп жылдагы барына караң түшүндүм. Ушул музыка дайым эле сен угуп жүргөндөй музыка да. Анан бул музыканы угуп эле жүрөм да дейсиң. Бул мен муну жазсам, меники деп айтсам, мен ууру болуп калам. Бирөөдү кош керек деп. Бирок эч жерден аны таппайсың. Анан кийин сезип калдым. Анан просто кандай кезде ошондо жазып калыш керек, окшош болмоктон бале болсо дагычы. Анан могу действительно бир-эки саптары окшоп калгандар болот да. Ал оңой эле оңдоп коюш. Бул эмени бини деп турат, болсо эмеден чыгып кетесиң да. Беркин өзү издейсиң, эч жерде жок андай музыка. Туйат да анда. Мисалы көп андайларды канча деген миңдеген музыкалар жазбай койдум мен. Окшош экен, бул бир жактан укканмын деп. Көрдү именно ошентип келет экен да. Кызык экен э? Кийин байкадым аны. Жана Азыр мен өзүм окшошларым ошону айтам, келдиби, кандай келди? Келди бир нерсе, кел, жаз. Срочно түшүр нотага. Анан анализдейбиз. Кийин анализдейсиң. Бирок 100% окшобойт деп айткам. Оон бул баягы сыйкыр дүйнө деп айтып калат да ким? Курмангазов айткан, ушул оон аркылуу адамдарды айыктырса да болот, оон аркылуу адамдарды тарбияласа да болот дейт да. Ого. Оон бул оон биз эме деп коебуз да. Үн. Бир нерсени дайым айтып жүрөм, менен башка эч кимге айтпайт окшойт. Биз үн курайбыз. Немелер, музыканттар, композиторлор деп коеюнчу, үн курайбыз, үндү чогултабыз. Акындар ыр курайт. Жазуучулар сөз курайт. Художниктер боекчулар, боек курайт. Үн курайт да? Боек курайт да, алар көргөн боекти эч убакта көрө албайсың. Колуң өлүп берет, могу болбойт, могу мисалы сен кызгылтым же да бир түссөң ал таптакыр башка түстү айтат. Атын башка айтат. Бирок жеңе албайсың анычы. Ал ошону көргөн ошондой болуп туруп алат. Ошо сыяктуу болуп истебиз дагы. Ошондо жанагы ушу айткан немелер баардыгы жанагындай. Алар боекты көрөт. Фантазия ушундай келет. Аны көргөндө биз эч жакта көрбөйбүз. Биз уккан эч жакта башкалар уга албайт. Акындарга жанагынтип өзү эле келет сөз. Жазуучуларга ошондой болуп келет. Темир сөз тизмектеле оңой эле көкүрөк бир сөздү мындай жамактап же мындай тиркеп кыйын го же бир нерсе макала жазсаң, анан билесиң. Сен журналистсиң, сен бизден керек. Анан кыйын да. Ошо мисалы мына өзүңдө жилка турат. Шагала отуруп эле спокойно ойлонбой туруп шагала жазып саласың. Ооба. Болуп турат да. Агай. Ошо сыяктуу, башкаларда жок да. Эки сөз башын кулай албай атпайсың. Ооба. Ал түшүнөм да ошону үчүн жакшы түшүнүп атам да силердичи агай. Мындай эң алгачкы ушул үн кылган кезиңиз чочутту белесизди? Бул
10 келген кезиңиз. Канча жашта окуп ошол? Мен өзү бала кезимден эле ушул үндөрдү угуп жүрөм да. Бирок ошол оон чыгарып, ошол жанагында о үндү курап, оон музыка жазасың да. Ошо курап атпайсыңбы сен? Ондор үндөр туру. Алды үндү аласың, кура. Боектор ошондой да. Сөз деле ошондой. Жана сөздөр турат. Ал, акчаны калдан кура, сага керектүүнү ал. Ошону билишиң керек. Ошо кандай эмени курайсың? Ошо жараша болот. Үндү мен башынан эле угуп жүрөм. Мен деле эмес, каны келип, любой барды ошондой үндү угуп жүрөт. Ошо баягы курап, биздики балакет да жана нота деген беле. Андан нота билбейсиң да. Анан ошону нота билбей туруп, анан ошону жаттаганга аракеттенесиң. Эптеп жаттап каласың. Эртең унутуп калышың мүмкүн. Жок. Ырларыңызды кийин укканда мындай алымсынбай калган учурлар болобу? Болот. Эмне деп эле жазып койгом деген. Ооба, болот. Бирок 100% эмес. Бул жерин оңдоп койсо болот деп. Самый главный сөңгөгү бар да, өзөгү бар. Өзөк серүүнө калып калат. Бар да, данный бар. Аны просто могу жерин бияка чойсом болмок. Мындай кылып келсем болмок деп фигурацияларды оңдоп койсо болот да. Алдан алтына, яны алданачы. А үн турат да. А үндө кандай күнөө бар? Мен эмне деген оончумун деп мындай кичине көкүрөк керип мындай мактанасызбы ай? Андай деле эмес. Ошо көкүрөк кергенден мындай кээде жүрүң келет да. Башкалардын кергенинен эмнеге? Ошо көкүрөк керсең, башкалар сени жаман ойлойт экен. Көрө албайчы. Кыйынсынып деп. Карасаң муну тимene деп. Жолу жөн эле завис. Эмне үчүн мен мындай жаза албайм? Эмне үчүн мен ушундай болом? Нечи тарлык. Анан ошол үчүн ушу көтөрүлбөй эле койгон жакшы да. Кыйынсынбай эле тигилергечи өзүңдү мындай кылбай эле койгон жакшы. Ал ошентип койгондорду деле көрүп атабыз. Мания величилар менен ооругандарды көрүп атабыз. Аягы жан болуп бүтүп атат. Каргышка калып атат. Бир жакшы сөз укпайт да. Эмне керек ора? Элдин батасын эле алыш керек дейсиз. Жөн эле ниже трава эле жүргөнүң жакшы. Мисалы, каерден көрдүң, же уктуң ошо Чыңгыз Айтматтын бир жерге көтөрүлүп сүйлөгөнүн, же болбосо бирөөгө сын тагып, асылгандар бүт асылган, жазуучу күндөрүн баардыгы ошого асылган. Бийиктик, жөнөкөй, жок, чыныгы бийиктик бул жөнөкөйлүктө дейсиз, э? А Чыңгыз Абаны жөн эле жаман кылышты да. Бирөөнө жооп кайтарган жок. Учурунда аябай тепкиге алынган дейт, э? Кересчүр. Өзүнүн эмелеринде бар. Анын баркын качан билишти агай? Луи Арагон укмуш Жамиляны мактап койгондо элеби же биздин кыргыз эли? Эми ошо. Барктайт Чыңгыз Абанын эң чоң гениалдыгы бул орусча жазгандыгы. Орус эли бизде эмес да. Муну орус эли көтөрүп кетти. Орустар көтөрүп кетти. Биздики в жизнь чыгарбайт да. Эшеге чабып. Эми башкасын го мына эжең отурат. Кыргызстанда бир 6-7 үн болсо, уникальный үндөрдөн. Ошо үндөрдүн бирөөсү эжеңдин үнү. Биз бааладыкпы? Бааладыкпы? Баалаган жокпуз, отурат го. Ертеңден отурат. А Канекенин үнүндө үн жок да. Убагында Мыскал Өмүрканын үнү жок да андай. Бааладыкпы, баалаган жок. Мыскалды баалаган жок белек. Андай кылып баалабайт да. Сен ошо Мыскал менен Эдит Пиаф. Экөөнү салыштырып көрбөйсүң. Пиаф ким, Мыскал ким? А Мыскал деген омалган болсо дүйнөгө чыгарса болот эле да. Колдопчу, түртүп. Дүйнөнү багынтырса болот эле да. А Пиаф менен дүйнөнү багынтырып койду. Француздардын, Француз элинин гениалдыгы ошол. Ошону бүт анын эми итбай каялдарды көптүр. Адам болгондон кийин болот да. Эч ким бизе карабай, толук талантынан карап туруп гана ошол бүткүл дүйнөгө пропаганда кылышты. Бүткүл дүйнөгө. Ошо баалоо деген ошол. Ал Францияны алып чыкты, француздар. Мындай ырчы бар деген. А бизде андай ырчылар тек чекесинен чыгат, бирок биз жакта колдоно албайбыз да. Башкасын кой эле миң жок деп колдондук. А таланттууларды баалабай атканыбыздын себеби баалабай аткандын кайдыгерликпи же көрө албастыкпы? Биз ошондой немеге жетишеликпиз деп атам. Элибиз ошондой немеге жетишелик да. Деңгээлибиз дагы анан баалаганда анан биздин өкмөт дагы мындай жогорку кызматта иштегендер дагы жетишелик да. Дейин десең азыр капитализм. Эми ошону француз өкмөтү чыгарган жок да. Бир эле бизнесмендер чыгарды. Артынан кубалап жүрүп, бүт немедин моюнуна алып, патриот, француздун патриоту. А биз андай патриоттор азыр только акча жинамай чөнтөк толтурмай байыш керек болот баягы.
Байыгандар али эмелер көргөзө элек бизге. Дүйнөгө алып чыккандар кимди көргөздү? Айта албайсың, даже Союзга чыгара албайсың. Мурдагы Союзда Россияга чыга албайсың. Агай матча. Буга бирөө материалдык эме жардам бериш керек. Эми муну бекерин эмес. Мисалы Чайковский ким? Чайковский азыр орус элинин номер 1 композитору, номер 1. А Чайковский жазбай калышы мүмкүн болчу. Өздөрү орустар аны баалаган эмес. Чайковскийдин милдети ошо бир экземплярын жазган музыкалар, бир экземплярын ошака жөнөтүп турган. Венгрияга. Анын придворный оркестр бар экен, ошо угуп турган тиги. Анан сен жокчулукту билген эмес Чайковский. Орус өкмөтү, ошо орус падышалыгы Чайковскийни алар керек эле. Бизде эле да. Тыштан бирөө баалап турган деп ошону көтөрүп калды. Жана Эдита Пиафта көтөргөндө. Ошо Чайковский көтөргөндө. Азыр орус элинин номер 1 ал чыкпай калды. Андайлардын көбү Чайковскийда башка орустар жок бекен. Көп эле чыкпай эле калбады. Жана крепостный убагында болгон ошол мезгилинде. Ошо менен крепостный болуп, ошо придворный музыкант болуп жүрүп өтүп кетишкен болду. Өзүнөн башка эч ким калган эмес. Кызык. Советтер Союзунда аябай мындай жамгырдан кийинки козгарындай болуп, укмуш азыркы тарыхыбыздын эң көп орчундуу жерин алгандар ошол учурда чыгышыптыр да. Азырчы агай биз учубуз кур эмеспи? Көппүз. Бирок просто колдонбой жок деп атпаймынбы? көрүнбөй атасыңар, Жок, колдош керек да. Колдоштан алып чыгаш керек. Мисалы, международный конкурстар болот. Бир жылдарды айтып атам жа. Сулууларга жиберип атпайбы? Международный конкурстарга кимди жибергенин уктуңбу? Колдош ар ким өзүнүн күчү менен барат. Могу жерге чейин барып. Международный конкурска бара албайсың, кайсы күч, ага да күч керек. Анан кийин бул ал жака жөнөтүш үчүн целый команда иштейт. Мисалы ошол жанагы спонсор бай болгондагы ошону бүт немелерди жалдаган. Жана вокалдан алыш керек, жана модель, жана кийим тигиш керек. Анан режиссер ал сахнада кантип кыймылдаш керек, качты кантип серпесиң, кантип мааласың. Анын баардыгы эмгек биринчи колдон келбейт ал. Сен жаңы ырчынын колдон келбейт ал ичок. командасы ошо. Целый команда түзөт. Команда түзүп турган ошону даярдайт. Анан эше сүрөйт. Ошо капарып сүрөйт. Барып ошентип анан чыгарат. Жаңгысы никогда чалбайт. Болбойт да. Болгон эмес андай. Сон агай, неме жаштыгыңызга кайталды, анан неме бакем бардыңыз бар, күлөш шымды кийген, чачыңыз узун, мындай неме болчусуз да, сулуу жигит болчусуз да. Аны каныкейден сурай. Каныкей же тийип алганына караганда ошондой окшойт. Көз карашы менен айткылачы. Анан агай, Өзүң кантип айта аласың, мүнөңүзүңүз кандай эле? Кыздардын көзү менен айткыла. Курчуп эле, кыздар көп ашыкчу эле агай. Каттар келип эле мен деле оңой жигит эмес болчумун. Ушунудан айтпайсызбы аны? Бар го. Кээ фильмдерди көрүп калсаң, дедим алгандай спектакльдер бар да. Ошондо биздин жаш кезибизде. Ошо менин бозорасымдагы ошо улуу айгап калган эмелер туруп, таңын көрү ошондо мен мындай эле мынтип калгам. Ошо заман мага да келди азыр. Ал мен деле оңой жигит эмес болчумун да. Анан ошо менен эле айтылып калган, мен деле оңой жигит эмес болчумун. Калган өзгөрмө болор. Анан Каныкейдин эмнесин сүйүп калдыңыз аны? Үнүнбү, талантынбы, өзүнбү, көкүрөгүнбү? Бул жерде мындай үнүн, талантын деп отурбайт, просто буйрук деп атканда. Адамга буйрук болгондо баягы никак айып деп коет го. Никак айып болгондо никогда адам кете албайсың. Бул чоң өзүнчө Алла Тааланын, Кудайдын, Теңирдин берген шубагасы сага берген ошону. Все ошону кетем десең да кете албайсың. Башка үйлөнөм деп десең да үйлөнө албайсың. Каныкей башка тием десең тие албайт. Мампам. Все, как бы программировать етип койгондой болуп таң калыштуу болот экен да. Кете да албайсың. Аракеттенип көрсөң деле кете албайсың. Баары айланып эле ошол жерде жанагы көкмө койлордой болуп. Кайра үйүңө келип түсүп тура бересиң. Так что Алла Тааланын сага ошо берген эмеси. Все, ошол жерде байга чыкпайсың деп. Чыга албайсың. Я болбой эле баш ийбей чыкса турган болсо, ал көп жашабайт, өлөт. Жок болот. Агай, улуу мундардачы мындай сезимдерин ачык айтуу деген нерсе жок да.
Силерде да болгон жок да, мисалы үчүн. Бизге сантип Каражаным, сүйөм сени дебедиңизби? жок. Андайга жетишкен элек бу деле айта алган жок. Анын баягы скриптин, конечно, айтышып жүрдүк. Скрыт. Анын Өзүбүз билебиз да. Элге жарыйлаган жокпуз. Шундай сулусуңа, ушундай кумсуңа, акылдуусуңа деп жүр. Дагы эмне эле? ар жагында эмне келет атат? Анан токтоп каласың, болду шага жетет деп. Анан эженинде өзгөчө тамактары барбы сиз сүйүп жеген? Ошо бир эле кулчатай бар. Кулчатай жакшы жасап берет мага. Билем, камырда өзүм андай камырга адамдын колун биотогу өтө окшойт. Мисалы камыр жана эмени наманды тиет го. Ошондо да ошол ар башка киши түйгөндөн баардыгы бирдей болбойт да. Кимдир бирөөнүн камыры жегенде башкача сезилип турат. Ишенбесеңер 5-6 кишиге отуруп 5-6 тонн ооз тийип жеп көрсөңөр түйдүрүп турчу. Ошол сыяктуу камыр деле ошондой. Бир камырга окшобойт, эч жок. Ошол жары анткени колуна биотип көр, мунун камыр жасаган камыры мисалы мага кулчада жасап бергенде, же болбосо кесме кескенде эле башкача болуп калчу. Бирок жалкоо көптүрө тамашалай бербейт. Эжен Саңындырып туруп анан эми бир гана бир деп жакшы настроение болсо баштап калат. Ой. Сумдук кой деп казакча кетебиз. Баягы октоодо неме болуп атса, ой, жарашат кой, сонун кой деп тамашалап келатыр. эжен энергиясы башкача экен да. Анын жанында мындай муюп отургун келет экен, жанынан чыккың келбейт экен, тим эле жанында эле жүргүң келет экен да. Сизге да сезилеби ошол энергия? Жанынан чыккым келбей мына 50 жыл болуп калды. Жүрбөйм. Ошонто арбап жүргөн турбайбы? Ошондой ар болот. Эжен мындай оондорун уккандачы, катуу чымчып сындайсызбы? Сындаган чорлор бар, бир катуу эмес. Андай деле катуу чымчый турган оондор мындай начар болгондор жазгандар эле жок. Кээ учурда эле бул жерин бир жер кошоп калыптыр, бери бияка соосуз деп айткан болот. Ал ошондой эле. Мисалы кээ оондор кантип жаратпай эле коет. Болбойт бул элечи. Ошол сыяктуу мен деле эме алып калам да, бирок мындай случай аз. Көбүнчө мындай ийилип коет да, жакшыраак. Агай, мындай жөнүрө наброска кыла бербейт мындай эмечи. Болсо боло тургандай болуп коет да. Ал жерде кээде оңдо койсуң, угуп эле коесуң болгон. Анан айтасың кээде могул жериңге сал неме керек экен депчи, кульминация деп коет биздечи. Ошо кульминацияң жакшы жетишпей турат депчи. Анан ошо кульминациясы деле бар, нормально кээде бир-эки так окшоп калат, баланча өзү байкабайт да. Мына баланча болгон кичине алпарды ушер алып салчы. Мени деп сал депчи. Ошондой ушулдар көп болот. Дайым эле эмес бирок аделечи, көп эмес деп. Мага деле ошондой айтат, эриң болбойт депчи. Анан эмне отурган оңдоп жүргөндө жанымга шаят да. Как күтөбүз автордо же болор. Коюп ордуна дейсиң. Сиздикин оңдоп ийеби? Оңдоп жүрөт да. Анан Эмне мерелиба билем, бөдөш мындай коюп коюшун ордуна. анан Өзү жазып аткан жазат. Шилтеп келет да. Кой ордуна деп. эже агай, бул эже бир жакка кеткенде канча күндө аябай сагынасыз, жоктойсуз? Үйдө эртең менен жумушка кетип үйдө жаңылыш кала турган болсоң, кечке келгенге чейин эле жоктой баштайсың. Что-то бир нерсе жетишпейчи. Даттаган неме болуп калып, анан бизде дагы бир чоң неме болду. Биз өмүр бою гастролдо бир жүрдүк да. Жаңылыштап гастролго алып барган жокпуз да. Андай случай өтө аз болду да. Мындай итер алды эле болгон учурда деле баазыр көбүнчө бир жума же 10 күн итер коллектив менен. Андай ошо болгон жок эмекен. Мен өмүр жагы чыгып. Илгери эң эле көп барган соң Кенен сарайга, чабандарга барып, район доң кутаразына апарчумун. Анда эле 1-2 күнгө, көпөсү ашып кетсе бир жума деле болбойт, 3-4 күн чабандар кыдырып келесиң. Наганы ага барбайт да. Бул башка иштейт. Анан башка мен ошо гастролго чыгып кеттим. Өмүр бою чыксак, мындай серьезный гастролдордо өмүр бою бирге жүрдүк да. Тажаган жоксуңарбы? Тажаган жөнүндө ойлогон жокпуз. Ошол залог болду да. Жашообузгачы. Чогуу жүргөн постоянно. Эгер жана разный боло турган болсо, көбүнчө ошондон жарышат.
Жеке 2 ашкада. Осана бу чыгармачылык адамдарга жаман. Бир жолу турмуш бузулгандан кийин ал уже привычка болуп калат. Привычка болуп калат. Ал башы оорубайт. Экинчисинде, үчүнчүсүнде, төртүнчүсү уже ойлонбойт. Кете берет. Анын аягы бар трагедия менен битет. Төс аягы жошуна менен битет. Турмуштан эч ыраазысын көрбөйт. Убактылуу болушу мүмкүн. Мен ошончо досторумга мен аттарын айтпай эле коеюн. Көп эле ошол замен тийишилер. Бүт ошонан каза болушту. И болуп атат дагы. Каза болушту эмнеден? Ошондой турмушунан. Ошондой ыраазыксыз жок да. Убактылуу эме алат, эртең менен ичине сактап, ичи эме алат. Бүтүн инфаркт менен кетет. Бүтүн эме менен кетет. Анан көбү диабет менен кетет. А диабет только переживание этет. Агай, котуруңуз, сиз мынтип айттыңыз да, бир эркек бир турмушун бузуп, мындай жаңылыштып. Эркек эле эмес, кыз аял деле. Экөө бирдей эле. Анан ичинде күнөөлүү сезим калып калат. Калат да, эч жок да. Просто так кетпейт. Өзүн өзү жеп баштайт. Анан каткырып, калп эле күлүмүш болуп, ой мен кыймын деген менен тиягы эзилип атат. Эзилип жүрүп акыры эзилип жок болот ошак. Канча жылга жетет ал белгисиз. Инфаркт алып келет. Экөө тең баардыгы. Особенно инфаркттан мурда жанагы диабет. Диабет только переживание болот. Суразаңбы врачтардан? Диабет арактан болбойт. Арактан алкаш болосуң, ал эме болосуң баягы тиги болбойт атат. Арактан жанагы инфаркт болбойсуң. Ал башка бар. Агай, сиз ичкилик иштиңизби? Иштим да. Анан кандай иштиңиз деп кеткенде? Эл катары иштим. Кууп иштиңизби? Жок. Кууп албай койдум. Ооруп калчумун. Ошондо ушунчалык өзүң жиниң келет эле. Эмне кереги бар эми ошону? Жүрөгүң кысылат. Ушунда кыйналасың. Анан барып баш жазыш керек. Баш жазасың, кайра ордуңа келип каласың. Анан 2 күндөн кийин дагы кысылат. Анан да баш жазасың. Анан да жыргап кетет, дагы ошентип отуруп алкаш болосуң. Бирок мага алкашка жетишпеген, мен жүрөгүм кысылып эле туруп алды. Анан бир көп күндө ичпей калган учурлар болду да. Болсо да тийип качып. Түйүнө түшүп кете алган жокмун да. А беркилер запой деп коет го. Ошо запойго кирип кетет да. А мен ага запойго жеткен жокмун. Билбейм канекенин күчү менен, запойго коюп койчу. Канекежин кереметти күчкенде коюңузчу. Минти эле жоголуп калды. Сон, бу арты бар деп коет го, касиети бар деп коет. Жөнөкөйлүк кишиге эле музыкалар келе бербейт да, оңон келбейт да. Бир аян кирип, сизди мынтип тургандагы нерсе болобу? Күч, улуу күч. Эмесе биз түшүбүздө укмуш музыкалар жазып коебуз да. Түшүңөрдө эле? Түшүбүздө эле. Кадимкидей эле неме кылып дирижер этип, хорго, келип болсо операларга чейин, балетке чейин. Ушундук немелер. Эртең менен таппай каласың. Кээ-бир элементтери калып калат. Редкий случай калып калганчы. Бирок ошол мезгилде укмуш музыка арасында жүрөсүң да, мындай музыканы өмүрүн уккан эмессиң. Өзүнчө эле рай, бейиш. Анан эртең менен таппай каласың. Ай дейсиң, эч эстей албай коесуң. А Чайковский ошентип жазган, эстеп калган. Көп немени эстеп калган да. Аны редкий адамдарда болот да. Сактап калуу. Азыр атак бардыгы ошондой болот. Ошол бардыгына жанагы чыгармачылар даремет берген. Ошол туура эмес колдонгондор айтып атпайбы? Кээбирөө жалкоолорун жазбайт. Отага түшүргөндөн качат. Жазбайт да, жалкоо болуп отуруп алат. Ошонун баягы немеси өтүп калат. А кээбирлер кичинекей немелер жалаң туруп менен эмгекчил болгон менен душа жок да. Техникалык бир укуп коесуң, эки укасың, анан болду, сиңбей калат. Сиңбейт адамга. Ал техникалык деп коет. Анда техникалык композиторлор, оңчулар көп толуу. Бирок ошо техникалык композиторлор, техникалык немелер өздөрүн өтө бийик сезип коюшат да. Менин бошумда. Койчу оңчуларда да мынтип. Элесиң да. Бир оонун алардын бир симфониясынан жогору турган иши жок. Эч ким укпаса. Мага бир академик айткан. Силер эң бактылуу адамсыңар дейт. Керек болсо Чыңгыз Айтматов силер да бактылуу эмес дейт. Оңучу дедим. Чыңгыз Айтматов кантип Чыңгыздын чыгармаларын ким окуп атат дейт. Сурат жазды, Кыргызстан канча процент окупту дейт. Мен ойломоптум шуну. 100% Кыргыздын ар бир баласы
Чыңгыз Айтматовдун малын чыңгыз окуп чыкты. Окуп чыккан жок да. Чын ошондой. Он кайра угулуп турат да. Онду дейт, кааласа каалабаса да угат дейт. Сен радио аркылуу сен мене заставить этесиңер дейт. Ал кааласа каалабаса да угат дейт. Уга берет дейт. Анан сен кылып дейт. Атайым бар угам деп мал болса, күнү келе сен оондарың силердин оонуңарды угуп атат дейт. Мына күнү келсе китеп окуганды көрдүңбү дейт. Сиз мынча китеп жаздыңыз, чоң академиксиз. Менин чыгармаларымбы дейт, жана жазган научныймы. Өзүбүздүн курук окуйт да дейт. Аз киши дейт. Кандидат науктар, доктор науктар жана профессорлор. Менин бир да карапайым эле окуган жок да дейт. Ал мен эмнеден бактылуу? Өзүнүн куруктагы ичинде кыйын боло беребиз дейт. Силер бардыгына бир дейсиңер деп атпайбы. Бүт кыргыз эли угат дейт, бүт эл угат дейт. Каалабаса да угат дейт. Аны заставить этесиңер. Силер заставить этип кулааны бербейсиңер дейт. Просто менен берип койсоңор, ал эл уга берет дейт. Ошентип силер элге жакынсыңар. Силер ошонун жагынан бактылуусуңар деп. Мен ошону ойлонбопмун. Дин ойлонуп чын эле. Мына Кудайдын куттугуна эжеңе көзүнө ондор Кудайдын мына бүгүн эле Торгонтойго кетип атат азыр. Канча радио, канча нем бар, жыларыбыз кетип атат. Иштеп атабыз да биз, элге иштеп атабыз. Элдин рух байлыгын көтөрүп атабыз. Какой-то музыкальный, духовный рахат берип атабыз. Ошол жагынан биз бактылуубуз. Чын эле ошол жагынан биз бактылуу экенбиз. Өзүң билбей бактылуу боло берет экенсиң. Берип атасың да. Ким эле мындай көчөгө чыгып азыр мен баймын деген көчөгө чыгып бир пирожки берип коет атабы. Жеп койчу депчи. Бербейт да. Агай, биз жөн эле берип атпайбыз. Материалдуулук байлыкка чуркадыңызбы? Акча топтойн. Эгер бай болом десең, бай болуп эле кетмек. Баягы бир атактуу Бокенбай Боркеев деген барга бизде, биз аны обонөт деп койчубуз. Онча ошо жазып жүрдүк го. Анан ошол айтат эле. Ой, ушу сен эч болбой калганда дейт, айылда бир сельсовет болбосуң депчи. Эч мында өзүң эмең менен дейт, жок эле деп айылда бир актив болмоксуң, эң эле болбой калганда айыл өкмөтү болмоксуң деп атпайбы. Анан биз ал бийликтин артынан жана артынан чуркан жокпуз да. Анан чыгармачылык өтүп алып. Байлык алам десең, ал эле искусство. Байыза болот. Любой киши бай десе болот. Бай алат. Бирок ошо менен ооруп каласың да. Ал оору, байлык эмес ал. Неге? Оору. Балким сен байып көрбөсүң, мына биле мен айтканымда туура. Инфаркт болосуң, өлөсүң. Көпкө деле жашабайсың. Мына миллионду таптың а? Таптым. Бул уже оору. Агай жыргадында миллион табып. Ал болду. Не бул оору да. Эми дагы миллион болсо дейсиң. Анан миллиондун ичинен бир 100 миң эмес жөн эле бир жака чыгып кетти. Биле жөн эле кетип калды жөн эле. Ушуну эмнеге кетирдим? 100 миң акчам өлдү да, ушу деп переживать этип атып, инфаркт болосуң. Агай, артыңызды карасаңыз өкүттүү болгон нерсеңиз көппү? Аяттан көрдү бармак тиштегендер. Болот ошондой бир өтө эле мындай, өтө эле өкүттүү эмес. Эми турмушу айтып атам, турмуш өзү ошондой. Эмеси көп мындай. Овошко иши жанагындай арык-барык аттап өтмөй, жерлер арыкка түшүп кетмей, жерлер көп эле болот. Сууга түшүп кетмей дегендейчи. Турмуш өзү ошондой да. Эсе турмуш ошондой болбосо, ал жашагың деле келбей калат. Бир кылаткай боло берсе, жашагың келбей калат. Эч нерсе интерес этпейт. Постоянно күрөшүү керек. Күрөшсөң ошоно турмуш таттуу болот. А күрөшпесең жок. Бар жыргал болгондорун жадап кетет атпайбы? Айлалы кетип. Чында агай. Өспөй каласың. Ал жанагы ошол мен ойлочумун, ушулар аябай бактылуу экен. Миллиардерлер жанагы депчи. Эң бактысыз кишилер ушулар экен деп көрсөчү. Вот биз бактылуу экенбиз. Өзүгө жетет. Ойлонбойсуң. Мисалы үйдү ачык эле таштап, коркпой эле отурабыз үйдө. Ким кирмек эле. Урдачы эмнебиз бар эле деп. Жана Жамбылдын жакшы сөзү бар. Айтат атпайбы, үйүмө оору кирди дейт. Эми кудуланып атасың, чын эле кириптир акайсычы. Жамбылдын барбы кудул. Ошонун үйүнө оору кириптир. Жатам дейт. Ери анан карап атат, арны салып атат, баягы Союздан алган телевизорлор да. Эч нерсе албайт дейт. Балдар дедим дейт.
Ne Allah'ı meni geçirip koyulaçı, hiç sıralara turganda işiniz tağılgan men jaman ökürüp atam. Men üçünчө өзүм жаман жек көрүп атам. Силер мени үйүмө менен алып кетип койуп турбайсыңарбы? Осуну алып кетип турган нерсе жок экен да мен да ушуга өкүнүп атам дедим. Эми жок деген суранам, алла телевизор алып кетип келчү. Колум митип турат жок алып. Ошондой турмушта жашоо өтө шикарный жашасаң, балеге каласың. Бизде дагы сөзүм мындай. Биздин ошол коллегаларыбызда мактанып, мен мынча этаж үй салдым. Анан мен мындай машина минип атам деп атпайбы? Ошолордун көбүн анан кийин концерттер мейил батпай атат, мен баймын деп болуп атпайбы? Булардын көбүнө мен жаман көрүнүп, урушуп жүрдүм аларды. Неге? Жок тандай. Андай эмеспи? Калп эле ойнон чыгарып атчабы? Эмне кереги бар эми ошо? Ал өзү салган жок да. Бирөөлөр подарок этти, бирөөлөр да бир нерсе кылып калды. Анан кийин ал болтур салдым, буйрусун. А эмне пиарат этесиң? Сенден башка кишилер, сенен 100 эсе, 1000 эсе кыйын жашагандар бар. Алар пиарат эткен жок да. А эмне сен ошолорду алдың да, өзүң болгон бир эки этаж үйүн көргөзөсүң да, мен деп көкүрөңө чабасың. Эсен кийбизиң. Бул бир. Анан кийин, бул бай турбайбы? Деп туруп программага киресиң. Неге? Келип урдайт да. Өзүң чакырып аласың. Кайерде эмне турган өздөрү күнөөлүү. Өздөрү чакырып алат. Озо эмне темный лес деп сен үйү. Сен эмне экенин ал тигилер ката билет. Урдагандан карасаң сөзсүз уже знает. Кайерде эмне бар экенчи. Уже планирует, планга кирген ал. Программага. Жашооңуздачы мындай өздөрү чакырып. Талант экенсиң, анан момча акча алып кой, же машинаны алып кой дегендер болдубу? Жок, эч андай болгон жок. Биз ушул жагынан болгон жок. Азыр эле жок. Мисалы мен ушул моментте бир бүт аппараттарым эскирип, Yamaha менен иштеп атам да. Азыр шундук синтезаторлордун эмелери чыкты да. Азыркы современный маркалары. Ошого алганга акчам жок. Бирөөдөн сурай албайм. Кулак кагышып калды. Тугут өткөндө. Сурай албайм. Сурасаң кандай десем, сураган учурлар болду. Шагын сындырып коет. Анан менин возрастымда уже баягындай эмесмин да. Башкалар сура кээрлеринин тилинде мөөрү бар деп коет го. Оңойло барып нерсени көндүрүп алат. Же болбосо агаларга оңойло акча ээрчип алат өздөрү элечи. Мисалы $10,000 аккордеон подарок эткендер бар арабызда. $10,000 аккордеон ойногон, бир жолу ойнадым. Ушундай аккордеондор бар экен. Угуп жүргөм, көргөн эмеспиз. Ал ушуну подарок эткендер бар экен. Бар арабызда. Ошолор ошол аккордеон менен кыйрат бирге ойно. Кыйрат ойносо жакшы го. Бирок кээде ошо берилип берип коет экен да. Мындай. Не депчи. Бирок ошондой немели эч биздин артыбыз андай болгон жок. Ол болсо эгер мындай мактанбай эле калды, ошо бизге салыштырмалы ал эч нерсе элемес да, жана балачы. Ошо аккордеон көтөрүп жүргөн бала жана эч ким эмес, көчөдө жүргөн бир музыкант. Ал аккордеон бизге керек эле. Иштеш үчүн. Кайра биз элге эме бермекпиз да. Продукциячы. Ошол жана аппаратураны айтат. Эч ким кереги жок. Аппаратур сатып бергендерди угуп жүрөт. Ал деле кыйраткан музыкант эмес. Ошо аппарат менен жан багып жүрөт. Жана аранжировка кылып жасайт, неме кылат. А биз ошондойду ала албай атабыз. Алар оңой эле берип койгондар бар да. Таң каласың. Бирок бизге жок. Мындай коомдун ылдый өйдөсүнө мынтип баам салып турасыңарбы? Саясатта эмне болуп атат, эмне болот, ой кошуп. Аябай да. Кап боягы момундай болуп калды дейсиңерби? Аябай да. Биз жана адамдын душасы менен иштейбиз да. Ошондо карап туруп, адамдар бузулганда болуп атпайбы. Мына мен мугалиммин. Азыр менен башка макаланы эмендей кылып эч жазбайт. Мен жакында президентке да кат киргизип атам. Эмне деген? Мүмкүн болсо кирем, кабыл алсачы. Мына мен азыр эстетикалык тарбия деп коебуз. Азыр биздин Кыргызстанда эстетикалык тарбия 0 өлгөн. Ал эмне агай? Эстетикалык тарбия бул музыка тарбиясы. Музыка сабагы. Анан мага бирөөдөр айтып атат, сен дейт ушундай макала жазып, анан сен ошо музыка мугалимдериң өзүң коллегаларыңа. Мен музыка мугалиммин да. Ошого акча алып бериш үчүн эле, айлыгын көбөйтүп коюш үчүн эле деп атасың деп. Эми айтканда да билимдүү, мен академик деген кишилер айтып аткандар жаным чоң. Ошондон билимде ушунчалык билими күчтүү, өзүнүн специалистигине, өзүнүн эмесине өтө чоң академик.
Бирок музыкага келгенде ноль экенин көрдүм да. Ноль эмес, мен бирөөнү тупойсуң деп айттым да. Жаман болду. Деп эле айтып салдыңарбы? Мындай да. Муну көп айттым. Бүткүл дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгы балдарын төрлөрү менен 2-3 жашынан баштап музыкага тарбиялайт. Милдеттүү түрдө бир музыкалык аспаптан ойнотот. Сен ойнай аласыңбы? Ооба. Комузду ойнойм. Комузду. Эми бардыгына салыштырып көчү. Ал мамлекеттер милдеттүү түрдө 2-3 жашынан баштайт. Милдеттүү түрдө окуйсуң. Милдеттүү любой чет мамлекеттен келген коллегаларыңан сурап көрсөң, ойнай алат бир инструментте. Ошондой болуш керек бизде. Болуш керек. Ал эмне үчүн? Эмне үчүн? Ал адамды формировать этет. Адамды тарбиялайт, жан дүйнөнү тарбиялайт. Ал жан дүйнөсү таза киши эч убакта жаман иштерге барбайт. Ал патриот да болот. Ошо мамлекет ошолорду сактайт. А биз ошол жагынан ударды берди да. Ошо академик Акаев деп эле. Келди дагы биринчи маданияттан баштабады. Талап салбады маданият. И мен азыр мына ар бир кишиден бирден китеп деген бир немелерге катышып жүрөсүңөр го. Китеп жыйнап атат го. Энен дайыр китепти булар библиотекалар жаап салбады. Биз өзүбүз күбө болбодук. Мен көп китептерди талап алып келдим. Көчөдө жатат. Библиотеканы жаап туруп, көчөгө ырытып беришти китептерди. Эл оттамызга калды. Керектүүнү алды. Анан көбүнчө орусча китептер, кыргызча китептер талап кетишти. Орусча китептер жатты талап. Муш китептер сон. Мен көп талап алып келген китептерим көп азыр үйдө. Таладан алып келген китептериңизби? Жерлер жатат калды. Ырытып беришкен. Ошону жасаган ушу академик деп атасы. Мен ошого жетти. Ай менен маданияттан баштайт. Маданияттан баштаганда ошо мамлекетти талкалоо болуп эсептелет. Мамлекетти талкалаган кезде маданияттын талкала дейт. Азыркылар жагып атабы агай? Азыркы бийлик. Азыр ошо аракеттенишип атат. Бирок мен мисалы азыр ошо жогорку эшелонго барып алышты. Мисалы госсекретарь деле, башкалар да болуп калат атпайбы? Ни один канча госсекретарь иштеди. Бирөө да азыр мен айткан музыка проблемасын көтөргөн жок. Бирөө да. Азыр эле көтөрүлөт. Ойлошот адабият. Анан тиягы эй айтылган эстетикалык тарбиянын эң күчтүү негиздүүсү бул музыка деген. Алар адабиятчылар адабиятын көтөрүп чыгат. Акындар акынын көтөрүп чыгат. Художниктер тигини менин көйүмүн деп чыгат. А самом деле музыканын алдында нольсуңар. Музыка болбосо музыка кармайт немени. Алар кармабайт. Ал мен айткан жокмун, философтор айткан. Дарвиндер айткан. Бүт башында ойногон. Таасири куштуу экенде. Музыканын дарыганда. Мына ошо Конфуций айтып атпайбы? Асман менен жерди бириктирип турган бул музыка дейт. Ал үн дейт. Неповторимый үн дейт. Асман менен жерди только музыка алып турат дейт. Ал көрө албайсың да музыканы, көрөсүң. Жок. Отур да. Сезесиң. Ошондо бир өзү айткан. Бул атом энергиясындай дейт. Атом энергиясындай. Атом энергиясын кандай колдоносуң? Атом энергиясынан да күчтүү дейт музыка. Анан ошонун потенциалын туура колдонсоң, жакшы, туура эмес колдонсоң, тескери жагын аласың. Сон. Ошон үчүн азыр биз жана рок музыка деп атабыз. Бул шайтан музыка. Жана айтып атпайбы? Модулдар. Туура эле. Чын элеби? Чын эле. Шайтан музыкасы. Таяктын эки учу бар. Бир жагы классика, бир жагы жана рок. Балдарга классика. Алла Таала Теңирибиз Кудай дейли, Кудай ушундай жараттыр. Күндүн жарыгы, караңгысы. Ар бир жасаган нерсенин эки жагы тең бар. Жалгыз өзү болбойт. Сөз экинчи жагы бар, жаман жагы бар, жакшы жагы бар. Адам ошону тандап ал, жакшы жагын көбүрөөк ал. Бирок жаман жагы да кошо жүрөт. Сон. Музыкада да ошондой. Жакшы жагы классика, жана өзүнүн комуздун күйлөрү, өзүнүн ырлары, жана жаман жагы рок. Ал действительно сен жан дүйнөңдү бузат. Рокпу, Рок го. Ал жерде атайын ошондой аккордтор бар. Мисалы бир эле удар менен, музыканын удар менен жүрөгүңдү жарып өлтүрүп койсо болот. Чын элеби? Эмнеге? Ха. Ушундай аккордтор бар да. Диссонанс деп коет, диссонирующий. Ушундай мээңи чыгат. 1 минутка чыгып бере аласың ошо музыкага. Ошондо бергенде сага чыдай албайсың. Уже анан немеге сенде болгон памятты тазалап салат. Музыка. Ооба, ошо жана рок менен тазалап салып туруп, анан сен даже атын билбей каласың. Атын ким? Деппи. Атын ким билбейсиң деп. Бул ошондой курал. Ошон үчүн жанагы мен дайыма айтам, аныкы жакшы көрөт. Мен досум бар, Ален Далес деген. Ошол бирок бул Геббельстики.
Геббельстин жанагы Гитлердин учурунда Геббельсте пропаганданың эмес Геббельс болуп, ошо Геббельстин программасы болду. Анан ал элде эле салып алган. 45-жылы болгон докторуна түзгөн. Ошону айткан. Кайсы мамлекетти талкалайм десең, биринчи маданиятын талкала. Эмне да согуш менен барды. Маданиятын талкала деген ал адамды реформировать этти. Формировать этти, адамды формировать этип, өзүң кул кылып алды. Аны болду башкара берди. Согуш менен жеңе албайсың. Ошондо ошо музыканын күчү менен кетип атпайбы. Именно музыканын күчү менен. Музыканы ошону колдонушкан. Мисалы сага кантип өлтүрөт деп аткан айтайын. Ошол диссонанс музыкадан жанагы ударный инструменттер менен духовой инструменттер бар, жанагы үйлөм аспаптар, жанагы тромбон, труба деген баардыгын бириктирип туруп, бир жаман диссонанс аккордторго коесуң дагы бир эле күнгө. Анан помещение, жабык помещение ушундай жерге коюп туруп, анан высокий неме менен өзүң кулагыңды жаап туруп, сен ачык калтырып тур да, мисалы сен ошо менен туруп бир урасың, тиги ойнойт да. Баардык музыканттар кулагын жабып коюш керек. Анан туруп урат. Ал бомбадан жаман жарылат. Музвук. Сразу өзүң. Өсөсүң деген теманы айтып коелук багай. Жок, айтат, мен музыканын күчүн айтып атам. Почему музыканы мындай молчат? Ушундай жаман бул. Бул жаман. Бир помещение камап туруп эле, жанаң рок немени берип туруп эле, сен да немени тазалап салат. Эч нерсе болбойсуң, чыгасың, бирок сен атың билбейсиң. Жакшы музыкалардын таасиричи кандай болот? Таасир музыка ошол сен адам. Классика. Сендеги болгон бүт денеңе жакшы нерсени гана жыйнайсың. Батык нерсе сага көзүңө жакшы көрүнөт. Бирөөгө бир жаман айткың келбейт. Бир кыскасы жашооң бейиштей болуп калат. Жашооңду ушундай деп ойлойсуң да. А рок болгондо эч ким сага жакпайт. Аны менен травма алып чыккандан кийин мурдуна бир кое алайын. Агрессивный болуп чыгасың. Агрессивный, Аны барып агрессивный көргөзөт сөз. Музыка менен эле жанагы терапияны алып алган, жанагы наркоман сыяктуучу. Ошо музыканын аркасы менен алып туруп эле барып өлтүрүп коет. Өзүнө өзү устагандар бар да. Терисин. Музыка менен музыканы. Кандайкы жендир болбой калды. Мен мугалим катар муну изилдедим да. Мен чоң эфирлерде немелерде сүйлөгөндө ушундай немелерде. Мен доказательство менен сүйлөйм. Муну изилдеп чыгышкан. Жок, изилдедим, мага чейин изилдегенде. Мен ошолорду алып алган сүйлөдүм. Мисалы, 7-чи класстын окуучуларына алар эксперимент жасашты. Дискотека залга киргизип туруп, 2 саат дискотека коюшту. 2 сааттан кийин чыгарышты. Балдар травма алды. Травма алып туруп. Аттарын билбейт. Аттарын жок. Сенде болгон баягы память бар го. Ошону стратеп турат экенде. Ошону менен бүткүл дүйнөгө тревожный башталды. Коркуу бул мындай экен. Бул музыканын немеси жаман турбу, жана рок немеси. Деп туруп, анан кийин аны бүткүл дүйнөгө баңашты. Анан жана молдалар да чала сабат менен угуп алды дагы. Анан окуй бул музыка жанагындай харам, бул деген ошондо башташтылар. Бирок действительно жанагы шамандардын Африкада бир вуду деген ушундай бир шаман бар экен, ошо течение. Ошол музыкалары жанагы барабандан, булар көбүнчө барабандан турат. Беркиндерден азыраак болот. Ошону элди жана айыктырганды жанагы наркоман деген жиндетип аткан деп. Ошону барабан менен музыка менен жасап коет, наркоман берип отурбайт. Айыктырып коетпу? Айыктырат дагы орут дагы. Жол болсо жанагы зомби үтүп калат. Зомби болуп калат. Ошол эле менен шамандар десе, ошо зомби кылып аткан ритмдерди, барабандарды алып туруп, Beatles алып туруп, ошондо неме чыгарышпады. Beatles колдонгондо Beatles бүткүл дүйнө жүз окту. Ооба. Вот жанагы магиясы. Сонун агай. Бир саат кенен кесир маек кылдык, күлдүк дагы, сырдаштык дагы, кызыктуу нерселердин баарын сүйлөштүк. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем агай. Силердин сүйүүңөргө, силердин бекем үй бүлөңөргө, силердин обонуңарга, силердин чыгармаларыңарга аябай суктанабыз, сыймыктанабыз. Анан биз бааланбай атабыз дебеңиздер, сизди баалай турган адамдар дагы барбыз.
өзің қосып мен баш болуп болдым да. ошо буюрса дагы элдерге да тааныштырдык. Мындай тарыхка кала турчу орду бар, маданиятыбызды өстүрүп аткан адамдардын баркын сөзсүз түрдө билели, баалайлы, көзү бар да, өздөрү бар да жакшы сөздөрүбүздү айтып калалы. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат аман туруңуздар.